Assalamu алейкум, урматтуу Москва шаарында мекендештер, амансыздарбы? Урматтуу Учунбек каналынын катталуучулары. Bundan bir жума мурун ошо Махабат эжебиз 10 март күнү, Арапа күнү мыкты жетишкен эжелерибизге, апаларыбызга чай берет деп биз bir жума мурун чыгардык эле. Мына Махабат эжебиз конок алдында күтүп, уже бүгүн дасторконду жайып, баталуу максатында бүгүн мына кечебиз башталуу алдында турат. Анда эмесе ушул Абдушүкүр инибиз бүгүнкү кечени өткөн кеткендерге жакшы Куран окуп, дуа менен баштап алсак, анда эмесе алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Бүгүн ошол ийгиликке жетишкен айымдар менен, мырзалар менен бүгүнкү маегибиз болмокчу. Андыктан каналга катталып, группалар менен бөлүшүп, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Махабат эжебизден дагы Аллах ыраазы болсун. Ушундай жакшы ниет кылып, ошол Рамазан айынын башталыш күнүндө бир элден баталуу максатында бүгүнкү чай уюштуруп жатат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Жыйналыш чогулуш бул 3 кишиден башталат дейт. Кандай эле жыйналыш чогулуш болбосун, мына ошо жыйналыш чогулушта Алла Тааланын аты эске алынбаса, Аллага мактоо айтылбаса, пайгамбарыбызга салам салават айтылбаса, мына ошодон болгон жыйналыш чогулуш эртең ахиретте сиз менен бизге өкүнүчкө гана себепкер болот дейт. Ошондуктан ар бирибизге ден соолукту берип жаткан, эрте менен жарты өлүмдөн тургузуп жаткан, азыр мына ошо дарсыкондо канча түрлүү түстүү нерсе турат, кичеке дарсыкондо канчасын ылгап өзүбүз каалаганча жейбиз, ичебиз, мына ошонун баарын ашказаныбызга аш кылып чыгартып аткан, мээримдүү, ырайымдуу, кудуреттүү жараткан Аллах Таалага жашоодо себепсиз жетпеш нерсе жок дейт. Мына ошол бүгүнкү өткөрүп жаткан жакшы иштин башында, кашында мына ошо Закир байкебиз жана Махабат эжекебиз отурат. Жакшы иштин эрте кечи жок деп, бул ишти дагы Кудай Таалам көбүнө насип кыла бербейт. Эми бул Закир байкебиз Махабат эжебиздин кандай ниетте, кандай нерсеге, кайсы нерсеге муктаж болуп кылып жатат, мына ошонун баарынан жараткан Кудай Таала өзү кабардар. Кандай тилек, кандай ниет, кандай максатта кылып жаткан болсо, ар бир ниетин ишке ашырып, максаттарын Кудай Таалам өзү орундаттырсын. Жалпы мына ошо келген коноктордун атынан жараткан Кудай Таала чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Азыр бир аз Куран окуйбуз, ошого кунт коюп угуп бересиздер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O жараткан мээримдүү, ырайымдуу боорекер Аллах, баарыбызды көрүп турасың, угуп турасың, билип турасың, я Раббил алем. Баарыбызды жоктон бар кылган жападан жалгыз өзүңсүн. Баарыбыз сага гана муктажбыз. Суроого, жалбарууга я Раббил алем бир гана өзүң гана татыктуусуң. Ошондуктан баарыбыз сага гана жалбарабыз, сага гана сыйынабыз, сенден гана сурайбыз я Раббил алемин. Я Архамар Рахимин, сен гана Ал-Кадир, күчтүү, кудуреттүү, даанычман затсың. Сен кун фаякун бол деген нерсе заматта болот я Раббил алемин. Мына ошо бүгүнкү күндө канчалаган жалпы дүйнө жүзүндө мусулман арасында канчалаган мусулман бир туугандарыбыз кандай ниетте, кандай максатта я Раббил алем өзүңдөн эмнени я Раббил алемин тиленип я Архамар Рахим жакшы иштерди, ихсандарды кылып жаткан болсо, баарын өзүң көрүп турасың, угуп турасың, билип турасың. Ар биринин кылган ихсандарын, жакшы иштерин өзүң кабилият кылган, кабыл кылган. Кандай ниетте, кандай максатта, кайсы нерсеге муктаж болуп сенден эмнени күткөн болсо, мына ошолордун ар бир тилектерин, максаттарын өзүң орундатып иштерге ашырып берген. Ошолордун арасында мына ушул жерде алакан жай отурган я Раббил алемин, ушу Закир байкебиз, Махабат эжебиз да я Раббил алемин өзүң көрүп турасың, угуп турасың, билип турасың. Өзүң үй бүлөлүк бакыт таалай берген, эки дүйнө рызкыларын кенен кылган, дагы мына ушундай жакшы күндөрдө көп жакшы ишке себепкер болуп, мына ушундай жакшы иштөрдү көп кылышлыкты өзүң насип кылган, тапкан рызкыларын өзүң берекелүү кылган, адалдан кылган я Раббил алемин. Үй бүлөлүк бакыт таалай берген, жашоолоруна дин берген, эки дүйнө жүздөрүн жарык кылган, өзүңдөн башка эч кимге таштап кое көрбөгөн, өзүңдөн башка эч кимге муктаж кыла көрбөгөн. Я Раббил алемин, ошо бир туугандарыбыздын да кылган ихсанын өзүң көрүп турасың, угуп турасың, билип турасың. Я Раббил алемин, ички дүйнөсүндө кандай ниет
тилектери бар, кандай максаттары бар, ар биринен өзүң кабардарсың я Раббил аламин. Ар бир ниеттерин өзүң кабыл кылып я Раббил аламин, ыйык болгон Курандын урматына я Раббил аламин, ошол жерде алаканча отурган ар бир мусулман бир туугандарыбыз канча кадам таштап келген болсо, мына ошол ар бир кадамдан болгон ажыр соопторго, мына ушул жерде канча мусулман бир туугандарыбыздын курсагын тойгозуп болуп турат я Раббил аламин, өзүң көрүп турасың, угуп турасың. Мына ушул Закир байкебиздин жана Махабат эжебиздин да жалпы үй бүлөсү менен эртең кыямат күнү өзүң бейиштин мына ушундай түрлүү ырыскылар менен ак дасторкон менен өзүң сыйлагын я Раббил аламин. Өзүң кылган иштерин өзүң кабылет кылгын, кабыл кылгын. Мына ушул Курандан болгон соотун мына ушул жерде алаканча отурган ар бир мусулман бир тууганыбыздын жалпы өтүп кеткен туугандарына, жалпы пайгамбарлардын рухларына, ата бабалардын рухларына, өтүп кеткен ака өкө эже карындаштардын рухларына багыштадык, арнадык я Раббил аламин. Өзүң баарынын билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүн Рамазандын урматына, пайгамбарыбыздын урматына өзүң кечиргин. Жаткан жерлерин жайлуу жаннаттан кылгын, ахиреттерин абаттан кылгын, кабырларын нурлуу кылгын, бейиш бакчасынан кылгын я Раббил аламин. Ар бирибизге я Архамар Рахим канча өмүр берген болсоң, мына ошо өмүрлөрүбүздү я Раббил аламин өзүң ыраазы болгон деңгээлде өткөрүп, ар бирибиздин акыркы сөзүбүз ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп айтышлыкты өзүң ар бирибизге өзүң насип кылгын. Баарыбызды өзүң колдоп, өзүң коргоп, мына ушундай жакшы күндөрдө көп жүрүштүктү өзүң насип кылгын. Мына ушул жерде алаканча отурган бүгүн келген коноктордун ар бирин өзүң бөтөн жерде жүрөт я Раббил аламин, ден соолуктарын чың кылгын, эки дүйнө жүздөрүн жарык кылгын. Ар бирине я Архамар Рахим өзүң я Раббил аламин көрүп турасың. Алдыбызда алаканча отурган ар бир энелерибиз отурат я Раббил аламин. Я Архамар Рахим, ошо энелерибиздин дагы ар бирин канча балдар болгон болсо, неберелер болгон болсо я Раббил аламин. Мына ошо балдарын, неберелерин я Раббил аламин өзүң кубанычына себепкер кылгын. Элге, динге көп кызмат кылган, ата эненин ыраазылыгын алган, өзүңдү ыраазы кылган акылдуу, ыймандуу перзенттерден, балдардан кылгын. Ар бир энелерибиздин ден соолуктарын бекем кылгын, жүздөрүн жарык кылгын, кайгы муңдан, кыжалаттан өзүң алыс кылгын. Я Раббил аламин, түрлүү оору дарттан, сыркоодон өзүң алыс кылгын. Кандай ниетте, кандай максатта мына ошо бөтөн жерде жүрүшкөн болсо, ар бирин өзүң колдоп, коргоп я Раббил аламин. Тилектерин өзүң кабылет кылып, кабыл кылып я Раббил аламин, тапкан рызкыларын таза адалдан кылып, берекелүү кылып, максаттарына жеткизип, ар бирибизди сак саламат өзүбүздүн элибизге, бейиштей болгон жерибизге жетип барышлыкты өзүң насип кылгын. Я Раббил аламин, ушул күндө канчалаган мусулман бир туугандарыбыз орозону деп я Раббил аламин кандай ибадаттарды, кандай бата тилектерди кылган болсо, баарын өзүң кабылет кылгын, кабыл кылгын я Архамар Рахимин, я Архамар Рахимин, я Архамар Рахимин деп кимде ким 3 ирет айткан болсо, пендем, кана эмне сурайсың, сураганыңы берейин деп өзүңдүн кепилдигиң бар. Мына ушу я Раббил аламин айтылып өтүп кеткен ар бир тилектерибизди я Архамар Рахим өзүң кабылет кылып, кабыл кылып, ар бир тилектерибизди өзүң ишке ашырып, я Раббил аламин бүгүнкү кылган ихсандарын өзүң кабыл кылгын. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар бирахматика я Архамар Рахимин. Кош келипсиздер, урматтуу апалар, ар дайым бар болуңуздар, бай болуңуздар, жүзүңүздөрдөн эч качан күлкү кетпесин. Мына ушу Рамазан келип олтурат. Рамазан бул эмне? Сабырдуулуктун, кечиримдүүлүктүн айы деп коет. Баарыбыз бирибизди жаныбызда отурат, бирибизди күлүп бир жакшы жүрөктөн кечиришип, кучакташып коелучу гана. Бисмилла. Жаныңыздагылар менен бир жакшы ушу эч эле күлгөндү көрбөйбүз, жылмайганды көрбөйбүз, баары эле чарчагандай болуп, бир жакшы кечиришип, Аллах үчүн орозого жакшы жүз менен, жылмаюу менен барайлы. Ар дайым бар болуңуздар. Бүгүнкү конокко кош келипсиздер. Урматтуу мекендештер, айылдар кам көрүү кеңеши бар Москва шаарында түптөлгөн. Ошо кыз келиндерге көптөн бери муктаж кыз келиндерге жардам берип келет. Карымдуулук фонду дагы бар. Бүгүн кам көрүү айылдар кеңешинен дагы биздин ийгиликке жетишкен мыкты ишкерлер, ошо нөлдөн баштап бизнеске жетишкен айымдарыбыз келип турат. Ошолордон ошо кыз айылдар кам көрүү кеңешинен бир маалымат алайлы, качан түптөлгөн, эмне жумуштарды кылат, келечекте дагы эмне жумуштарды аткарышат, анын мүчөлөрү кимдер, ал мүчөлөрүндө юрист эжелер бар, мыкты бизнесмен эжелер бар, ийгиликке жеткен эжелер бар. Ошолордон дагы бир кыскача маалымат алайлы. Андан сырткары бул жерде ушул 3-4 бизнесмен, нөлдөн баштап бизнес баштаган мекендештерибиз да келген. Алардан дагы отдельный чай үстүндө маек кылып бергенге аракет кылабыз. Андыктан каналга катталып, группалар менен бөлүшүп, жакшы комментарий жазганды унутпаңыздар. Ушул бизнесмендердин сиздерге сабагы бир мотивация болсун. Балким бизнес баштайм деп аткандар үчүн бир сабак десек дагы болот. Арбаңыздар, ардактуу кадырман кыргыз элим, мекендештер, боордоштор, бир туугандар, амансыздарбы? Баарыңыздарды кирип келген Рамазан ороз айы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушул ороз айында тилеген тилек максаттарыбыз, ойлогон ой максаттарыбыз ишке ашсын, кылып аткан соопчулук, кайрымдуулук иштерибиз, жалпы эле туткан орозобуз кабыл болсун. Эмдиги жылы ушул күнгө орозо мезгилине жеткирген болсун Алла Таала. Бүгүн биз жакшы бир иш чаранын үстүндө отурабыз. Тяншан кафесинин
эси Махабат айым көптөгөн ушул 7 дубандан турган түзүлгөн айымдарга, ишкер айымдарга, мыкты айымдарга чай берип аткан учуру. Негизинен АКУ Камкору кыз келиндер кеңешинин айымдары чогулдук. Биздин Камкору кеңеши жөнүндө айта турган болсок, 7 дубандын мыкты ишкер айымдарынан түзүлүп, алардын ичинде кимдер гана жок. Юристтер бар, тигүүчүлөр бар, массажисттер бар, бизнес ледилер бар, акын жазуучулар бар. Жөнөкөй айымдар жок десем болот. Ошондой эле Камкору кыз келиндер жөнүндө айта турган болсок, бул 2015-жылы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, 2016 жылдын май айында мыйзам чегинде официалдуу түрдө уюм болуп түзүлгөнбүз. Бул Камкору кыз келиндер кеңеши көптөгөн мыкты иштерди жасап жүрөт десем жаңылышпайм. Баягы кыргыз элибизде айтып койт эмеспи, бир колуң бергенди экинчи колуң билбесин дегендей, кайрымдуулук, сооп иштерди да жасап жүрөбүз. Көптөгөн мигрант айымдар, бизге кайрылгандар бар. Ошолорго дагы жардам колубузду сунуп жүрөбүз. Айта кетсек, мына пандемия учурунда дагы көптөгөн иштерди жасадык. Андан кийин өрт чыккан жерден 14 кызды жоготконубузда ошондо дагы жардам колубузду сундук. Сахарадагы мекендештерибизге дагы көптөгөн жардам колубузду сунуп, акчалай жардамдар киргизип атабыз. Негизинен кылып аткан иштерибиз дурус. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, замандаштар, баарыңыздарды ушу кирип келген Орус айы менен куттуктайбыз. Биздин өзүмдү тааныштырып кетсем, мен Дюшикеева Венера ушу Москвага келгенден бери бардык мигрант аялдардай эле келип, кызматка кирип, ошол иштеген ишибизден баартап, өзүбүздүн күчүбүз менен ушу Камкөрүнүн жардамы менен клининговый компанияны ачып, азыр ушул кезде ошону жетектеп келем. Аз болсо дагы ошо Кыргызстандан жаңы келген мигрант кыз келиндерге жумуш ордун дайындап, ошолорду жумушка киргизип, документ жагынан жардам беребиз. Бул Камкөрү коомуна киргениме быйыл 4 жылдын жүзү болду. Ушул Камкөрүгө киргенден бери Кыргызстандан келген жаш кыздар болобу, келиндер болобу, айымдар болобу, ошолорго башка жерде өзүн кандай алып жүрүштү үйрөтүп, документ жагын каралашып, жумуш ордундары менен камсыз кылганга ушу аракет кылып келебиз. Ошол баарыңыздарды келип келген Орус айы менен биздин коомубузда ар түрлүү, Самара айтып кеткендей, ар түрлүү кесиптин ээлери бар. Юрист кыздарыбыз бар, акын эжекелерибиз бар. Өздөрү кабинет ачып массаж кылып жүргөн массажист кыздарыбыз дагы бар. Батир жагынан жерден берген риэлтор кыздарыбыз дагы бар. Эми азыр ошол мен сөздү өзүбүздүн коомдун мүчөсү болгон ушул келгенде Батир жагынан жардам бере турган риэлторский компанияда иштеген замандашым, коомдо бир мүчө болуп жүргөн Гүлнарага узатып койсом. Биз бүгүн Махабаттын кафесинде арапа кылып атабыз. Махабат ушу баягы мындай деп айтып коет го, бир чынын чай ичкен жериңе 1000 күн салам бер дейт. Аябай жакшы сооп иш кылып атасың. Себеп биздин ушунча карачы, баягы жалгыз бой энелерге дагы соон алып атасың. Бизнесмендер да келип туруп жерде ушу арапанын эң биринчи, эң алгачкы күнүндө ушу арапачылык кылып, элдин батасын алып, элдин соонун алып аткан сага рахмат. Мен эмне деп айтмакмын, баягы кыргыздарга жакшы тилек кылып айтат го, ишиң илгерилесин, итиң чөп жесин дейт. Ансандай дайыма ишиң илгерилеп, итиң чөп жеп турсун. Ушул жерде канча бут кирсе, ошончолук кут кирсин. Балдарыңдын жакшылыгында бол, баягы жолдошуң экөөң ушул жерге сыртта болуп, баягы сиз дагы бизнес болуп атпайсызбы? Бул дагы бизнес да. Ушу бизнесиңиз өнүгүп,
жана госипотекадан дагы сиз дагы үй алып калыңыз. Анан биздин орусча айтканда ано забота, общественная организация ано забота, кыргызча айтканда камкөр кыз келиндер кеңешинин атынан сизге кичине аз да болсо борекини тапшырып коеюн дедим эле. Анан бизде кыргыздын салты бар го, келатканда аял кишиге башына ак жол салынат дегендей, бүгүн ушу биз сизге аз да болсо көптөй көрүп башыңызга бир жакшыраак мындай илгери ата энебиз мынтип айтчу, şu чоңдорду тосуп дасторкондо отурганда айтчу да, мисалы үчүн башкарма келсе башкарманын ырыскысын жегиле, силер да ушундай башкарма болуп каласыңар дегендей, сиздин ушу эме кафеңизге келип биз дагы сизге окшоп бизнесмен болуп калалык. Келиңиз. Чоң рахмат. Анан бул мунун ичинде сизге арналган шириндиктер. Чоң рахмат. Ошо кафеңизде келген сайын шириндик болуп бир таттуулашып жүрөлүк, ырыскыбызды бөлүшүп жүрөлүк. Ар дайым сизге Кудайым ден соолук берсин, жакшылыктардын арасында кездешип жүрөлүк. Эми мынакей Кудайдын алдында турабыз. Азыр молдоке тиги Куран кылбады. Эми биз дагы ушу камкөр кыз келиндерге кеңеши ооза ачар кылабыз. Кудай буйрса ушу жерге ооза ачарлыкты өткөрөбүз деген ниет кылып кетип атам. Ошондуктан бул кафенин эмнеси жакты, силердин менюңар аябай көп экен. Анан баасы столовойдун баасында экен да 280 рубльдан 240 рубльдан экен. Анан тиги дуңанский лагманыңар 6 түрү бар десе шок болдум. Эми ошо келген сайын ошо кыздарыбыз менен 6 түрлүү лагманыңыздардан жеп кетип туралык. Ишиңизге ийгилик болсун дайыма. Чоң рахмат. Бизде да ушу Кыргызстанды карачы, сизге окшогон ишкерлер Кыргызстанды сагынтпай, өзүбүздүн баягы жеп жүргөн тамагыбызды жеп атканыбызга сүйүнөбүз, өзүбүздүн ичип аткан чайыбызга сүйүнөбүз. Мына бүгүнкү бышырган эле борсоңуз кандай, баягы энемдин эме апамдын эмеси бар го, каймагы менен каттамасы дегендей, ошо үйдүн борсогун жегенге бүгүн аябай рахат алдым. Жакшы тиги ишканаңыз кут болсун. Рахмат, чоң рахмат, куш келипсиз. Урматтуу мекендештер, мына Таяншан кафебиздин ээси Махабатчы бүгүн ошол 20 аялга чай берип, бата алып отурат. Андан сырткары мен 5 бизнесменди ошол мекендештерге жардамы тийип келаткан 5 бизнесмен агаларды, эжелерди чакырганбыз. Бүгүнкү ошо мына мекендештер менен тынбай иштешип келаткан мыкты юрист Гүлүз эжебиз дагы биздин чакыруубузду четке какпай келип, бир эле ошол биздин чакырууда эмес, ошол бул жерде камкөр аялдар кеңеши дагы келди. Бир эле ошол жакта дагы мүчө болуп, ошоктагы зарыл болгон юридикалык маалыматтарды аксыз көрсөтүп, аксыз жардам берип, ошо сотторуна чейин катышып, 3 жылдан бери бул эжебиз ошол камкөр аялдарында дагы мүчө болуп келеткен. Бүгүн ошо аялдар дагы эжекебизге ыраазычылык билдирип, рахматын айтты. Биз дагы бүгүн Гүлүз эже мындай жакшы иштерин өзү негизи айтпайт эле, бүгүн угуп алып өтө кубанып, Гүлүз эжебиздин жакшы иштерин угуп алып, мына аялды 7 дондан түзүлгөн кыз келиндерге дагы бир аксыз 3 жылдан бери кызмат көрсөтүп кеткен. Гүлүз эже, саламатсызбы? Аллах ыраазы болсун. Ошо угуп алып биз дагы кубандык. Негизи ошо 7 дондан түзүлгөн кыз келиндерге каяктан угуп, кандай болуп, мүчө болуп кошулуп калдыңыз эле? Саламатсыңар Ушмунбек, ыйык орозо айы кут болсун. Баарыңардын ушу келе жаткан орозо майрамыңар менен жана ошондой эле орозоңор кармай тургандарга кабыл болсун. Биз негизи Кыргызда сөз бар эмеспи, бирөөгө жакшылык кылсаң, ошону айтпашың керек. Негизи эле баарыбызды ошол эмеде үйрөткөн да, ошондуктан биз мындай жакшылыктарды көп эле кылып келебиз. Бирок эми ушунун баарын эле элдерге айтып отурбайбыз да.
Кыз келиндер кеңешинде мен 3 жылдан бери мүчөмүн. Документ жагынан жана ошондой эле ар кандай профилактический, мындайча айтканда, консультационный работа, сотко баруу кээде болуп калат. Жаш кыздарыбыз, ушу көчөдө калган кыздарыбыз боюнча дагы, кырсыкка туш болуп калган кыздарыбыз боюнча да көп иштерди алып барып келатабыз. Мындайча айтканда, кол сунуп келатабыз, урматтуу мекендештер. Негизи баарыбызга маалымдуу болгондой башка жерде жүрөбүз. Ушу башка жерде бири-бирибизге поддержка кылбасак, бизге ким поддержка кылат? Жана ошондой эле эң эле самая уязвимая, самая незащищенная часть — это именно мигранты, женщины деп койсок да болот да. Анткени аял киши келет бул жака, ар кандай зордук зомбулукка да кабыл болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан эгерде сизде да ушундай бир историялар болсо, кайрылсаңыздар болот. Ар дайым жардам бергенге даярбыз. Бизге кайрылыңыздар, келиңиздер, ушу биздин аялдар кеңешине дагы мүчө болуңуздар. Рахмат Гүлзажа, Аллах разы болсун. Ошо биздин чакыруубузду четке какпай келип ушул жерде дагы мекендештерге бир маалыматтарды аксыз бердиңиз. Сизден Аллах разы болсун, ишиңизге ийгилик. Урматтуу мекендештер, ошо мекендештерге зарыл болгон юридикалык маалыматтарды өзүбүздүн каналдан кийинки эфирлерден ушу Гүлзажа менен маектерди дагы чыгабыз. Андыктан Гүлзажабызга жакшы комментарий жазып, лайктан басып, группа менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Азыр мен кийинки ушул жаш бизнесмендерге дагы кезек берейин. Урматтуу мекендештер, жаш болсо дагы Москва областында бүгүнкү күндө Акунжан инебиз 250дөй биздин мекендешибизди жумуш менен камсыз кылып окутуп, бир өнөр үйрөтүп келди. Акунжанды көзүңүздөр таанып калдыңыздар. Бүгүн дагы ушул мен Акунжанды ушул кафеге чакырдым эле, атайын. Ушул четке какпай бизди сыйлап келип, кичине элге бизнес боюнча кичине бөлүшөйүн деп келди. Акунжан, ассалому алейкум, куш келипсиз. Акунжан, ушу сиздин соцсеттерден акыркы убактарда тынбай эле байма-бай көрүп атабыз. Көптөгөн мекендештерди окуттуң, көбүн жумуш менен камсыз кылып калдың. Бир эле ушул Москвадан эмес, ушу башка областтан дагы, даже Кыргызстандан да келип окуп атат да. Дагы келечекте кандай бир пландар бар? Мындай мекендеш бизнес баштайын деген мекендештерге бир мотивация болсун, бир бизнесиңен бөлүшө кетсең. Келечектеги биздин пландар ошол алда койгон максаттар Россия, Москвада эле номер 1 болбой, дүйнөгө номер 1 болуп, ошол биздин компанияны Кыргызстан 7 облусуна 7 сервис центр ачып, андан сырткары дополнительный бизнестерди ишке ашырып, жаштарды колдоп, бизнес кантип бизнес нөлдөн баштасак болот, өзүм сопровождать этип жардам беребиз колдон келишинче. Ошол. Аны ошо окуйм дегендер болсо, Кыргызстанда туруп, же болбосо ушу башка областта же Москвада окуйм деп турган болсо, контракттар ошол эле бойдон. Анан да жакында ушу соцсеттерин угуп калдым, ошолордун регистрациясын дагы бир жасап берүү, тамак аштарын бекер кылуу, дагы да бир мекендештерге жеңилдиктер, мүмкүнчүлүктөр түзүп берсин. Ошол жөнүндө кичине маалымат берип койсоң. Ошол биздин обученияда биз ошол техникалардын бардык түрүнү оңдошту үйрөтүп балдарга. Анан ошол келген балдарга полный инструменттерди беребиз, окуйм деп келген балдарга. Анан ошол келген балдар келип контракт түзүп, окуп баштагандан 3 күн, 1 жума өтпөй эле уже окуганча иштеп башташат. Анан карап көрсөм көбүндө ошол документация жагынан проблема болот. Анан бирөө окуп атса, бирөө жанында тамак жеп атса дагы акылына кирбей, ою бөлүнүп кетпеш үчүн мен Баарына бирдей орозого карата ар бир өзүбүздүн ученикке ошол бекер тамак ашыны уюштуруп бердик. Жатаканаларындагы, эгер кимде жатакана проблема болсо, жатаканаларга чыгарып, регистрацияларын кылып берип, инструменттерди берип, өнөр үйрөтүп, иш менен камсыз кылып, сертификат берип, эгер кимде ким ушундай компания ачып иштетебиз дегендерге ошол компания ачып бергенге дагы даярбыз. Андан сырткары негизи эле кандайдыр бир бизнес кылам дегендер болсо, кантип нөлдөн, мисалы көп расход кылбай бизнес баштайм деген адамдар болсо, негизи ар бир бизнес кылуу үчүн же опыт, же знания керек. Бизде уже опыт бар. Ушул сферада, бизнес сферасында көп жылдардан бери жүрөбүз. Ошон үчүн кайрылсаңыздар бекер өзүм жардам берем. Каалагандарга ошол инвестиция кылып берем бизнестерине. Ошол.
Акынжан, мен катталуучуларым эгерде окуйм десе же холодильник сатып алам десе же оңдотом десе арзандатуулар болобу биздин каналдын катталуучуларына? Именно сиздин катталуучуларыңызга скидка кылып беребиз, доставкаларын бесплатный кылып беребиз, холодильник стиральный машиналарыны выезд бесплатный кылып беребиз. Москва область боюнча ошол холодильник стиралкадан сырткары крупный промышленный оборудование, кондиционер, автокондиционер, индукционный плита, техниканын бардык түрүн оңдойбуз. Ошол эгер кимдин техникасы бузулган болсо, вызов бесплатный келип оңдоп бериш, гарантия менен келип балдар оңдоп беришет. Урматтуу мекендештер, Акынжан нинизин телефон номерлерин мен экранга коюп койдум. Эгерде сиз окуйм десеңиз, ошол өнөрдү үйрөнөм десеңиз, түз байланышып окусаңыздар болот. Жана бытовой техника сатып алам десеңиздер дагы, бытовой техниканын түрлөрү бар инибизде. Номерлерин мен коюп койдум, байланышып бересиздер. Биздин каналга катталып жакшы комментарий жазып барсаңыздар, сөзсүз Акынжан инибиз арзандатуу кылып берет. Урматтуу мекендештер, дагы эжекебиз бизнесмендердин арасында биз чакырдык эле. Чакыруубузду четке какпай келип, ошол көпчүлүк сурашат. Эже карындаштар, ушу косметологияга кызыккандар, окусам, акча тапсам дегендер дагы көп Москва шаарында. Ушул эжекебиз дагы ушу жөнөкөй миграция болуп келип, ушул жактан билим алып, чоң косметология ачып, бүгүнкү күндө иштеп эмгектенип келет. Эжекебизден дагы бир маек алайлы. Күмүш эже, саламатсызбы? Куш келипсиз. Ушу биздин чакыруубузду четке какпай, аз да болсо ушу мекендештерге бир мотивация каттары, ошо мына будущий косметолог болом дегендерге бир кеңешиңизди бере кетсеңиз. Ошо Кыргызстанда сиз ушу эл катары эле мигрант болуп келгенсиз. Ооба. Саламатсыздарбы? Ооба, Кыргызстандан биз баарыбыз эле мигрант болуп келебиз Москвага. Кыргызстанда жашоо башкача. Кыргызстанда өзүң деңгээлиң менен жүргөнүң менен баары бир Москвага келгенде нолдон баштайт баары эле, бирок баары эле нолдон баштап көтөрүлүп кете албагандар дагы болот да. Ошон үчүн айтып кетмекмин. Биз өзү Москвада семейный турабыз, жолдошум менен, үй бүлөбүз менен, многодетная мамамын, жашым 41-де азыр данный момент. Косметологияга адам өзүнүн каалоосу менен келип калат экен да. Өзүнүн бир желаниясы менен, прям өзүнүн жумушуну сүйсө, ошондо баягы жумушту алып кете алат экен да. Ар бир айымга бул нерсе керек деп ойлойм. Москвада бардыгыбыз эле келгенибизде нолдон баштап мен деле ошо эл кылган жумуштарды кылып жүргөм, магазинде иштеп жүргөм. Ар түрдүү жумуштарды кылып, ресторандарда иштеп жүргөм, бирок өзүмдү таба албай жүргөм. Ошентип жүрүп, мен косметика, российское производство косметика менен иштеп баштап калдым. И ошол косметика менен мен мындай айтканда нолдон баштап көтөрүлүп калдым да. Доходторго чыктым, и ошол сфера мага жагып баштады. Анан кийин эле ошол косметологияны окуп, Московский институтта дипломдорду алып иштей баштадым. И ар бир айымга бул нерсе керек деп ойлойм. Өзүнө кам көрүү, өзүнө сүйгөн кесиби менен алектенген бул бир өзүнчө эле бир жумуш, рахат алып келет да. И ошол сага жаккан жумуш болсо, рахат алып келе турган жумуш болсо, анда сен чарчаганыңды да билбейсиң. Ошон үчүн көпчүлүк айымдарга айтып кетмекмин. Сулуулук бул биринчи орунда турат айымдарга. И бирге эле алып кетсе болот да. Анан сыр болбосо ошо обучениеңиз онлайнбы же офлайн, жөкө эки форматта тең окутасызбы? Сыр болсо баасын айта кетсеңиз, мен эгерде мүмкүнчүлүк берсеңиз, ушу телефон номериңизди мен экранга калтырып өтөйүн. Обученияларды онлайн кыласыз же офлайн кыласызбы? Онлайн болсо канчадан, офлайн болсо канчадан? Анан ошо именно косметолог болом дегендерге жардам бере аласызбы? Ооба, обучениялар онлайн деле окуса болот, дүйнөнүн кайсыл жеринде болбосун, и офлайн деле окуса болот. Бирок онлайн окугандар смело келип стажировканы офлайн кылса болот. Именно Москва шаарында. Кыргызстанда туруп деле онлайн окуп, анан уже практика кылса болот да. Бирок онлайн окуп туруп эле практикада жасап кетсе болот, сопровождение болот албетте. И бул жумуш аябай мындай сонун жумуш болгон үчүн косметологдор өздөрү билишет, что 1 саатта эле мындай айтканда оор жумуш кылбай, белин оорутпай, сонун акчаларды дагы тапса болот да. Өзүнө кам көрүп жатып, и айымдарды ыраазы кылып жатып, и бактылуу кылып жатып деп айтмакмын да. Ошо сыр болбосо обучениеңиз канчадан? Обучениялар ар түрдүү болуп кетет, өзүнчө бир бөлүнүп кетет да, ар бир эмелер. Обучениялардын өзүнүн направлениялары мындай комплексный да болуп калат.
комплексно окугандар болот, кээ бир адамдар мындай отдельно окугандар болуп калат да, прям нолдон баштап дагы окуса болот бул жерде. 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 болуп кетет да. Ар бир адам өзүнүн тандоосу, потому что косметология бир жерде турбайт. Косметологиянын өзүнүн направлениялары бар. Косметолог эстетист деген бар, мисалы үчүн. Андан сырткары мындай хиджама, бизде хиджама тоже жасалат. Хиджамага тоже келсеңиздер болот. Сфералары мындай көп да. Көп экен да, значит. Бир эле индивидуальный сүйлөшөт экенсиз да, салгандарга отдельно өзүнчө сүйлөшүп, өзүнчө баа коет экенсиз. Ушул косметолог ачам дегендерге колдоо көрсөтөсүз. Ооба, жолун көрсөтөбүз. Албетте. Мекендештер, мына Күмүш эжекебиздин номерин мен ушул жерге коюп койдум. Эгерде ошо косметологго барып кеп кеңештерди алам десеңиздер же сулуу салонго кайрылсаңыздар, хиджамада бар экен, негизи сулуу салондун көптөгөн түрлөрү бар экен, косметолог бар экен, онлайн окусаңыздар дагы болот экен, офлайн окусаңыздар дагы болот экен. Жана ошондой эле ушул жумуш менен дагы камсыз кылганга жардам берет экен, эже окуп бүткөндөн кийин. Андыктан ушу Күмүш эжекебиздин мен номерлерин коюп койдум. Байланышыңыздар, эжекебизден онлайн окуңуздар, офлайн окуңуздар, жана жумуш менен камсыз болуңуздар. Бул жумуш менен билесиздер, бул өтө чоң акча табуу, 12 саат иштештин кереги жок. 2-3 саатта дагы көптөгөн сумма иштеп алганга мүмкүнчүлүк бар. Мындай да, мисалы үчүн одновременно окуп жатып эле, одновременно иштеп, уже акча кирешиге чыкса болот да. Күнүнө мындай эми жок дегенде 100 000 ары оңой эле таап койсо болот, 2-3 саат иштеп күнүнө. Ал эми ар бир адам каалоосу өзүндө 5-6, 7-8 саат эле иштеп, балдарына дагы, мен мисалы үчүн бир балам садикке барса, 2 балам школго барат, чоң балам колледжде окуйт да. Ошолорду совмещать этип эле, плюс косметика менен заниматься этип, плюс косметологияны да алып кетем да. Баарына жетишүү бир нереально, потому что жолдошуң болот, үйдүн тирилиги болот, ошолорду чогуу алып кетип, өзүңө дагы кам көрүп жүрүү, бул ошого мындай айтканда жетишсе болот да. Акчаны таап, конечно, ашыкча акчаларың болсо, уже не только үй аласың, машина аласың, даже уже максаттарыңды орундатып, саякаттарга да чыга баштайсың да. Ошол нерсени биз мисалы үчүн 12 саат иштеген болсок, кечке саякатка деле чыга албайт. Ал эми качан бизде өзүбүз аял киши жолдошубузга жардам берип таба баштаганда, уже аң сезимибиз өскөндө, уже саякаттарга да чыга баштайбыз да. Ушул нерсени мен уже мындай айтканда 5 жыл болуп калды, 6 жылдын жүзү болуп атат, уже косметика менен заниматься эткениме. Ага чейин мындай наемный жумушта жүргөндө мындай ойлор жок болчу. Ал эми косметика менен уже мен мындай айтканда чөйрөсүнө киргенимден бери көп иштебейм. 5-6 саат эле иштеп коем. Бирок мурда мен наемный работада жүргөнүмө караганда азыр кирешем мындай айтканда жакшыраак эмес, жакшы. Урматтуу мекендештер, кимдегир ушу косметология сулуу салонго кызыккан болсо, мен эжекебиздин номерин экранга калтырып өттүм. Байланышыңыздар, окуп, сиздер дагы ушул эң мыкты акча тапкандардын бизнесмен, ушу эжеге окшоп, бизнесменка эжелерден болуңуздар. Урматтуу мекендештер, дагы жаш бизнестеги жүргөн инибиз, Кутман инибиз бул Шүгүр деген кийим дүкөнүн негиздеген, негизи ушул 2 точкасы бар Москвада. Азыр 3 точка ачып калды. Метро текстилчи 2 точкасы бар, жана метро Новогиреда 1 точкасы бар. Ушул инибизден дагы кичине бир бизнес баштайм дегендерге бир сабак алып берели, кантип бизнести баштаган, канча сомдон баштаган, анда келечектери боюнча ушул инибизден алып берели. Ассаламу алейкум, Кутман. Ассаламу алейкум. Куш келсин, ошо биздин чакыруубузду четке кыкпай келип бергениңизге Алла ыраазы болсун. Негизи ошол канча сомдон бизнес баштап, азыр 2 дүкөн, 2 кийим дүкөн, азыр 1 продуктовый дүкөн ачтыңыздар да? Ошо баш алгач канча сомдон баштагансыз? Ассаламу алейкум мекендештер. Өзүм жөнүндө айтып кетсем толук маалымат берип кетем интервью болгондон кийин. Биз өзүбүз Улан-Удэ деген шаарда, Республика Бурятия город Улан деген шаарда башталганбыз. Эми башталгыч бизнес биздин өзүбүздүн ата-энебиз ушундай базарда иштеген. Эми ошолордун аркасынан биз секин ушу жаатка келип калдык. Биринчи ушу ата-энебиз 500 000 рубльдан баштаганбыз ушу бизнести. Азыркы учурда ушу Москвада 3 точка, бир кыргыз анар дүкөнү ачканбыз, кыргыз продуктовый сатабыз, анан 2 магазин, мужской магазин иштетебиз. Анан Республика Бурятияда ошо чоң магазин иштетебиз. Өзү биздин Москвага ошо Бурятиядан бияка келгенбиз, анализ кылып,
ошо биринчи ошо Улан Удэ деген шаарды баштаганбыз. Айырмачылык кандай экен эми Ушак менен? Айырмачылык биз ал жакта орустар менен буряттарга басым жасаганбыз да. Кийимибиз ушу молодежный кийимдер сатабыз. Ошентип 500 000 рубль менен баштаганбыз. Биринчи ушу Кытайдан товар алып келгенбиз. Манжурия. Ошентип башталган. Анан ушу Москваны анализ кылып көрдүк. Москва чоң шаар, анан чоң мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойм. Мындай. Ошентип Москвага келип алдык. Биринчи ошо Москвада метро Новогиреевада ачылганбыз. Ошо Новогиреевадан баштадык. Азыркы учурда ошо 3 магазин иштетип келебиз. Жаштарга кандай биринчи ошону түшүнүп башташ керек дейми? Жаштарга менин мындай советим да. Эгерде жаштарга мындай ушу бизнесте адашпайм десеңиздер, ошо бир бизнесмендин ушу ишине кириш керек ар бир жаш балачы. Эгер адашпайм, мен да ушундай бизнес кылам, биринчи ар бир адамды тандаш керек. Мен кандай бизнес баштайм деп. Кандай ошо ишке, мисалы, повар болгуңуз келет, ресторанда чайхана ачкыңыз келет. Ошо жаатта сиздер минимум дегенде 1 жыл, 2 жыл иштеш керек колундачы. Эгерде сиз кийим ачам десеңиз, мен колум иштеш керек. Продавец болосуз, анан кийин мен өтө тыкыз мамиледе болуш керек. Биз мен мындай бирок мактанбай, менде продавец болуп 2-3 бала магазин ачты да Москвадачы. Мен тактак айтып бере алам ушу менде. Демек, сөзсүз ошону биринчи ошо жөнүндө маалымат алып, иштеп туруп, анан ачты деп сунуштайт элеңиз. Мен ошо өз сунушташым ар бир ошо жаатта иштеш керек. Кайсы тармакта болосуз? Кайсы тармакта бол. Сен эч качан бирок мындай мен ушуну жагат деп вложение кылсаң күйүп кетесиң да. Ошо тармакта минимум 1-2 жыл иштеп, ошо тармакта көзүн билип, каяктан товар алып келет, кандай система полный билип, ошондой кылганда гана адам мындай айтканда көп мындай адашпайт да. Мисалы эми ушундай көп жеке ишкерлерди көрөбүз. Мисалы бизди көрүп ушуну кылыш керек, анан кийин ушуну кылса болот экен турбайбы деп көп адашкан жигиттер да көрдүк дагы. Не дегенде эми буяктан көргөн башка, бул иштеги иштин жүрүп атканы совсем башка да. Ар адам оңой көрүнө берет. Ушуну ачып койсо, ушуну боло берет депчи. Бирок совсем башка да. Азыр жумушчуларды аласызбы? Эгерде алсаңыз, мен телефон номеринизди коюп коеюн. Азыр бизге да кызыгып бизнес баштайм дегенде. В данный момент, конечно, коюп койсоңуз, ар бир адам, ар бир эмеге мен ачыкмын. Любой кеңеш бергенди, эси кааласа, ошо биз Москвада көп товарды, мисалы Москвадан алабыз, кааласа каерде точка бар, каерде арзан бер, каерде оптом иштер сатат, каерде эмне алса болот, мисалычы. Ар бир нерсени үйрөтүп, совет беришим мындай. Бекер мындай келип ар бир адам колдойм, конечно. Эгер ушундай иш кылам десе да ар бир нерсе колдоп жардам бере алам да. Любой нерсени каерде оптом саткарын айтып бере алам мисалы. Урматтуу мекендештер, аз да болсо Кутман үйүнүздөн маек алып бердик. Кутман сага Алла ыраазы болсун, ушунчалык мекендештерге күйүп жардам берем деп атасыңар. Эгер бизнес баштайм деген мекендештер болсо, мына Кутман үйүнүздүн телефон номерин коюп койдум мен. Ушул жака барсаңыздар, продукт алсаңыздар болот. Метро текстилчикте эң мыкты сапаттуу кийимдерди алып келет. Кийимдердин тандоолору өтө көп. Ошол жака кийинип кетсеңиздер да болот. Телефон номерин коюп койдум. Сиз Новогиреевде жашасаңыз, Новогиреев адресин айтат. Эгер текстилчик жакпаса текстилчикте адресин айтат. Ошо телефон номерине кенен маалымат аласыздар. Ошо бизнес боюнча кеп кеңештерге биз ар дайым мекендештерге жардам берип колдойбуз деп айтып кетти. Кутман, ишиңе ийгилик, ар дайым аман бол. Бүгүн биз Чяншан кафесинде отурабыз, метро Беляевада. Махабатчы ушундай сонун айымдарды кошуп, чай берип жатат, арапалык кылып. Сизге терең ыраазычылык, Махабатчы, жумушуңуз мындан дагы өнүгө берсин. Ар дайым келсең таптаза, тамактары өтө даамдуу, порциясы аябай чоң. Жеген сайын жеген келет, келген сайын келин келет. Аурасы дагы башкача да. Ошон үчүн сизге терең ыраазычылык. Келип туруңуздар. Анан бул жерде мен айымдарга сертификат берейин дедим, процедураларга. Сиз дагы рахмат. Эме кылсаңыз болот. Бул жактагы да биздин чоң эжекебиз. Рахмат. Арапалык барыңыздарга. Рахмат.
баарыңыздарга таратып койсоңуз. Бул жерде ичкелер сертификат процедураларга келсеңиздер болот, колдонсоңуздар болот. Косметология, жүзүңүзгө кам көрүп, байланышып, кандай процедуралар сиздерге керек болгон болсо, келип алып кетсеңиздер болот, Ооба. Рахмат. Бул нерсе ар бир айымга керек деп ойлойм. Бир күн өзүңүздөргө убакыт алып келип кетесиздер. Ооба, өзүңүздөр убактыңыздарга карап жазасыздар да. Келип Amin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. O jaratgan Allah'ım barızga mınaqçılçalık adaldan rızq bergenine sağana çeksiz maqtolar bolsun, şükürler bolsun. Ya Rabbil alamin mınaqçıl bugun kunda qancha musulmon bir tuğanlarımızga jedirip içirgen bolsun. Ya Rabbil alamin ar birin jegende bolgan kuch-quvvatların, ar birizin mınaqçı jegende bolgan kuch-quvvatın, ar birin özüň razı bolgan jakşı amallarga jumşaşlykda nasip kılgın. Ar birizin iki dünýä rızqlarybızdy kenen kılıp özüňden başga hiç kimge taşlap koya körbegin, özüňden başga hiç kimge muhtaç kıla körbegin. Amin. Kısa Kur'an okup dua kılıp koyla. Ruhsat versinizler. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve l'aqibatu lil muttaqin. Ve salatu vesselamu ala rasulih Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbena taqabbal minna innaka antas sami'ul alim ve tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina ve waffiqna ila al-haqqi ve ila tariqin mustaqim bi berakatil Qur'anil azim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Waghfir lana dhunubana bi fadlika ve karamika ya akramal akramin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an ve akrimna bi karamatil Qur'an ve şerrifna bi şarafatil Qur'an ve albisna بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. O jaratkan Allah'ım sen gana merimdi, ırayımdi, maqtoğu, dağtoğu, tatıqtı uzasın. Mınaqşıl jerde amin de olakan jaya oturgan ya Rabbil alam. Jalpı uzdu mınaqşıl jerge jinalışızga sebepker bolu oturgan Zakir Bayke özün jana Mahavat Ejeke özün atынан, jalpı Übül özün atынан mınaqşıl jerde amin de olakan jaya oturgan ar bir musulman bir tuğandar özün atынан. Jana bugün günde jalpı musulman arasında ya Rabbil alam kançalaga musulman bir tuğandары жыйналыш болгон болсо, ошолордун атынан сагына чексиз мактоолорду айтабыз, пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Ар бир жыйналышта болгон катачылыктарды кетирип, я Раббил аламин өзүң ар биринин кылган жакшы иштерин, мына ушундай ихсандарын ар бирин өзүң кабилият кылгын, кабыл кылгын. Ошолордун катарынан мына ушул жерде алыбызда алакан жай отурган Закир Байке жана Махабат Эжекебизде, я Раббил аламин, өзүңүн берген күч-кубат менен, өзүң берген ырызкы менен мына ушул жерде ихсан кылып олтурат, я Раббил аламин. Өзүң көрүп турасың, угуп турасың, билип турасың. Сен гана ал-адил, адилеттүү засың. Мына ушул кылган ихсандарын ар бирин өзүң кабилият кылып, кабыл кылып, дагы рызкыларын кенен кылгын я Раббил аламин. Я Раббил аламин, ошол бир туугандарыбызга окшоп канча максат коюп я Раббил аламин, я Архамар Рахим алдыга кадам таштаган болсо, ар биринин иштерин өзүң илгери кылып алдыга я Раббил аламин берекесин берип иштерин жүргүзгөн. Мына ошо бир туугандарыбызда я Раббил аламин, ички я Раббил аламин, я Архамар Рахим үмүттөрүн өзүң көрүп турасың, угуп турасың, билип турасың. Мына ошо бир туугандарыбызда я Раббил аламин өзүң я Архамар Рахим тапкан рызкыларын берекелүү кылып я Раббил аламин, я Архамар Рахим өзүң эки дүйнө рызкыларын кенен кылгын. Мына ошо жерде амин деп алакан жотурган бүгүн келген коноктордун ар бирин я Раббил алам бүгүнкү жыйналышыбызга я Раббил аламин, я Архамар Рахим ортолоруна ынтымак берип, биримдик берип я Раббил аламин. Ортолорубузда көрө албастык иштарлык, кызганыч, жаман сыфаттардын баарынан өзүң алыс кылып сактап, мына ошо келген күнүбүздү я Раббил аламин өзүң я Архамар Рахим жакшылыктарыбызга гана себеп кылгын, катачылыктарды өзүң кечирген. Амин деп алакан жотурган ар бир апаларыбыздын я Раббил аламин өзүң ден соолуктарын чың кылгын. Я Раббил алам жүрөктөрүн тазалап, ыйман нурун бергин, хидаят нурун бергин, жашоолоруна дин бергин. Ар биринин өмүрлөрүн узак кылгын я Раббил аламин. Я Архамар Рахим өзүң жашоолоруна динди берип, намазга байлагын, амалга байлагын. Ар бирине канча өмүр берген болсоң, өзүң разы болгон деңгээлде өткөрүшлүктө я Архамар Рахим өзүң насип кылгын. Я Раббил аламин, я Архамар Рахим нашу кылган тилектерибиздин ар бирин өзүң кабилият кылгын, кабыл кылгын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бирахматика.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.